Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингди ТүЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 11-июнь 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетейин. Бир сутка ичинде 58 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 33, Ош шаарынан 17, Ош областынан 1, Нарын областынан 6, жана Жалал Абад областынан 1 бейтап ошо лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары отрицательный деп мына үйүнө кетишти. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 1630 бейтап айыгып ооруканадан чыгышты. Бир сутка ичинде 2162 лабораториялык анализ, лабораториялык тестирлөө жүргүзүлгөн. Ошол лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен бүгүнкү күнү ошо COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын дагы жаңы 36 учуру каттоого алынды. Бишкек шаарынан 17, Чүй областынан 3, Ош шаарында 2, Ош областында 4 учур, Ысык Көл областында 3, Жалал Абад областында 1, Талас областында 2, Нарын областында 1 жана Баткен областында 1 учур катталып чыгып атат. Бул 36 табылган учурдун 4 учурунда бул тыштан сырттан алып келинген учурлар. Биздин мекендештер ошо тышта сыртта жүрүшүп, биздин чек арадан өткөндө ошол жерден текшерилип, ошол жерден обсервация шартында бул COVID-19 жугузуп алгандыгы такталып туруп атат. Мындан тышкары 19 киши контакт болгондордун ичинен болуп атат. Мурда COVID-19 жугузуп алгандар менен ошол тегерегинде турган байланыштагыларды, контактларын баары текшергенде, мына ошол 19 киши ошол контактлардын арасында болуп атат. Кээ бирөөсүнүкү ошол экинчи ПЦР алынып атканда ошо чыгып аткандыгын мынакей тастыктап турат. Бирок бүгүнкү күнү дагы 13 учурунда болсо бүгүнкү күнгө жанакы жугузуп алган шарттары белгисиз, жанакындай источник баягы инфекциянын булагы табылбай, мына бүгүнкү күнү эпидемиологиялык изилдөөлөр дагы эле жүрүп атат. Мындан тышкары Кыргызстанда ошо тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 2129 учуру каттоого алынды. Анын ичинен Жалал Абад областында 174, Ош областында 246, Ош шаарында 244 учур, Чүй областында 172, Бишкек шаарында 591, Баткен областында 33, Нарын областында 401, Ысык Көл областында 25 учур болду, Талас областында мына 3 учурга барып калды. Мындан тышкары чет жактан келген биздин мекендештердин арасында дагы баягы 240 учуру катталып, бүгүнкү күндө булар обсервация жанакта үй карантиндеринде жана башка жакта кармалып туруп атат. Ошол эле учурда бүгүн биздин бейтапканаларда 473 бейтап бар, оор абалдагысы 11, экөөсү жандандыруу бөлүмүндө кармалып туруп атат. Орточо оор абалдагысы 90, канааттандыруу калыбында 372. Чыгарылганы жалпы 1630 болду, каза болгондор 26. 9024 адам бүгүнкү күнү үй карантинде медициналык көзөмөлдүн астында турат. Бул мурда тастыкталган COVID-19 менен жугузуп алгандар менен болгон контакттагы жактардын саны. Республика боюнча обсервацияда турган адамдардын жалпы саны бүгүн 1438 адам ошо обсервация шартында туруп атат. Буларга ошол улам келгенде обсервацияга алынып атканын билесиздер.
лабораториялык тастыктоо жүргүзүп, жанакындай тийиштүү документтерин чогултуп, анкетировать этип, жанакындай ушундай шарттарда кийин результат отрицательный болсо, биз үй карантиндерине чыгарып, ошо көзөмөлдү мындан тышкары дагы улантып аткан учурубуз. Статистикалык маалыматына бүгүн ушундай. Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 11 июня 2020 года. За последние сутки из стационаров республики выписано 58 пациентов с ранее подтвержденными диагнозами COVID-19. В Бишкеке 33, в городе Ош 17 выписано, в Орской области 1, в Нарынской области 6 выписано, в Джалабадской области 1 пациент выписан. При выписке результаты анализов отрицательные. Всего за время выписано с выздоровлением по стране 1630 пациентов. На 11 июня 2020 года проведено 2162 лабораторных теста, обследовано 2162 человека, и в результате этих исследований выявлено еще 36 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. На Бишкеке 17 случаев, в Чуйской области 3 случая, в городе Ош 2 случая, в Орской области 4, в Высокой области 3, в Джалабадской области 3 случая, в Таласской области еще 2 случая, в Нарынской области 1 случай, в Баткенской области выявлен еще 1 зараженный COVID-19. Таким образом, на сегодня в Кыргызской республике зарегистрировано 2129 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из которых на Джалабадскую область приходится 174 случая, в Орскую область 246 случаев, в городе Ош 244, Чуйская область 172, в городе Бишкек 591 случай, в Баткенской области 33, в Нарынской области 401 случай, в Высокой области 25 случаев, в Таласской области 3 случая и 240 случаев было выявлено среди наших соотечественников, которые вернулись из других стран. На сегодня в стационарах у нас 473 пациента, в тяжелом состоянии 11, в реанимации 2, средней тяжести 90, в удовлетворительном состоянии 372 пациента. Выписано 1630, умерло 26. 9024 человека находятся под домашним карантином и медицинским наблюдением. Это лица, которые были в контакте с ранее подтвержденными случаями COVID-19. На обсервации по Кыргызстану на сегодня находится 1438 человек. Вот такая статистика у нас на 11 июня 2020 года. Спасибо. Теперь давайте перейдем к вопросам. Жана биринчи суроом, Талас облусунда катталган учур тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, ал жактагы мед кызматкер коронавирусун кантип жуктуруп алган жана кимдер менен байланышта болгон? Бүгүнкү күндө ошо Талас областы бир топ убакытта ошо ал жерде ошо коронавирустук инфекция чыкпай таза келаткан, бирок баягы эл баягы кыймылда болуп атат, келип кеткендер көп. Талас областынан дагы баягы кечип өткөндөр да бар, дальнобойщиктер бар дегендей. Анан Таластан дагы жарандар бияка келишет, башка жака барып келип атышат. Мына себептери ошол, миграция болгондон, кыймыл болгондуктан деген ал жерге дагы ошол коронавирус инфекциясы дагы мына барып, ошол жерден медицина кызматкери деп ошол жерде жанакы үй бүлөлүк дарыгер борборунда иштеген биздин дарыгерибиз ошол жерден клиникасын берди. Жанакындай оорунун белгилери пайда болуп, ошол боюнча кайрылып, жанакындай анализдик лабораториялык анализге алынган, тестирлегенде ошол ПЦР жанакындай положительный чыгытты дагы.
ошол жерде эпидемиологиялык изилдөөлөр дагы эле жүргүзүлүп атат. Мына бүгүнкү күнү мына учетко алынган ошол дарыгердин мына жолдошу болуп атат. Мындан тышкары экинчи учуру болсо, ал жерде кошуна турган кошуналардын дагы бирөө ушул коронавирусту жугузуп алгандардын тастыктап кечээ мына учетко алып, тегерегинде турган кошуналарын, тегерегинде турган ошол жерде байланышта болуп аткан адамдардын баарын ошол жерден бүгүнкү күнү деген лабораториялык жол менен текшерүү улантылып, бүгүнкү күнү ошол бизден адистер барып ошол жерде баягы иш алып барып аткан учурлары. Мына алып карасак, ошо аябай жакы контакт көп болуп аткандыгын мына байкасаңыздар болот. Мына ошондо эле по месту жительства жашаган жеринде 5 контакт чыгып атат. Иштеген жумуштарын алганда ошол жерде бир муниципалдык мекемеде иштегендер болуп атат. Жумуш иштеген жеринде дагы 17 киши болуп атат. Башка дагы тастыктап чыксак, мына 98 ушу контактта болгон, бир эле учур менен ушунча киши контактта болуп атат да. Бул деген ошо чебер дебей, ошо жанакындай тартипти сактабаганыбыз ушундан болуп атат да. Мына экинчи учур болсо, баягы мурунку мына айтып атпайбызбы, жана мед кызматкерибиздин жолдошу болуп атат. Анын тегеректериндегинин баарын ал жерде мурда уже контактларын карап чыкканбыз да. Ал жерде дагы бир топ жанакындай табылып чыгып, ошол контакттардын тегерегинде бүгүн дагы иш алып барылып атат. Ошол уламдан улам ошол тактап чыгып, контактлардын баарын учетко алганга мына бүгүнкү күнү аракет кылып, лабораториянын баары ошол жерге жеткизилип, материалдардын баарын күнү калтырбай ошол жерден текшергенге туура келип атат. Ошон үчүн дагы бир жолу ушу сураныч ушу контактларды жанакындай кичине очолонуп, дистанцияны сактабасак, мына ушинтип жүздөгөн кишилер контактта болуп калып, кайра текшерилип, ошончо аракетти талап кылып атат, ошончо акча каражатын талап кылып атат. Лабораториялык изилдөөлөрдүн баары дагы ошол бекерде турганы менен ал дагы бир топ акчага айланып калып атат да. Мына ошон үчүн мынакей ушуну дагы бир жолу ушу сураныч, дистанцияны кармабай жатабыз. Дистанцияны кармагандыктан мына морегинтип жүздөгөн адам контакт болуп, арасынан мына оорулар чыга баштады. Жанакындай жугуп калган оорунун булактары да чыкпай калып атат. Шарттарын таппай калып атабыз. Мына бул деген кичине тартипти бошоңдотуп коюп атасыңар, тартипти катуураак кармашыбыз керек. Дагы бир жолу сиздерден ушуну суранып кетер элем. Рахмат. Еще один вопрос. 28 мая Минздрав сообщал, что на завозные случаи приходится 30%. Какова эта пропорция сейчас? Сколько процентов завозные, а сколько контактные? Ну, на 10 июня из общего числа зарегистрированных случаев COVID-19 в процентном соотношении завозные 28%. Из всего количества подтвержденных случаев 72% это местные случаи, из них уже выздоровели 75,2%, умерло 1,2%, и на лечении на сегодня находится 23,7% всех подтвержденных случаев. Это та такая сухая статистика. В принципе, эпидемическая ситуация была достаточно вялотекущей, но оставалась напряженной. Постепенно число больных снижалось, но когда мы начали уже возвращать наших соотечественников из тех обстоятельств, в которых они очутились за рубежом, конечно, число случаев немножко возросло, темпы прироста немножко повысились, но за последнюю неделю темп прироста в целом сравнительно идет тенденция на снижение, но однако напряженная ситуация все-таки сохраняется. Мы продолжаем возобновлять свою экономическую деятельность.
очень много людей занимается сейчас предпринимательством, много возможностей стало для передвижения, поэтому здесь еще актуальнее становится поддержание того установленного порядка для того, чтобы мы не получили всплеска этой инфекции. На сегодня возобновляется уже свою работу пункты пропуска, через которые будут увеличиваться потоки грузовых перевозок, будет увеличиваться и число пеших лиц, которые пересекают государственную границу. Министерство здравоохранения с заинтересованными сторонами, с областными штабами по реагированию на COVID предпринимаем все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность и предупредить случаи завоза коронавирусной инфекции через эти пункты пропуска. Усилен контроль. На сегодня возобновляет работу пункт пропуска Чалдавар. Значит, туда мы подтягиваем и мобильную лабораторию, которую мы ночью буквально перегнали из Нарынской области, и эта лаборатория будет установлена в Панфиловском районе. Здесь стоит отметить и выразить благодарность, наверное, и нашей государственной инспекции по ветеринарной фитосанитарной безопасности, во главе с главой этого ведомства, через которого мы решили вопросы разворачивания наших вирусологических исследований на базе вновь построенных лабораторий в Таласской области. Сегодня мы задействовали стационарную лабораторную базу в городе Нарын. На базе лаборатории ветеринарно-фитосанитарной безопасности мы разворачиваем вирусологические лаборатории. Кроме того, нам любезно предоставлены базы и Балыкчинской и Каракольской лабораторий, чтобы мы могли на достаточно безопасном уровне организовать лабораторные исследования. В Иссыкульской области тоже идет подготовка нашей лабораторной базы для обеспечения необходимых исследований в летний такой сезон туристический, потому что ожидается очень много людей, которые захотят приехать, и мы должны иметь такую лабораторию в Иссыкульской области. И предпринимаются все меры для того, чтобы обеспечить тот уровень безопасности, который на сегодня необходим. Это такая информация у меня на сегодня. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану. Вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской республики Усенбаев Нурболот Тулешевич. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.